Сүйгөн жана сүйүктүү болгон кандай жакшы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Сүйгүлө жана сүйүлгүлө деген бүгүн жакшы тилектер менен бүгүнкү эфирибизди баштайлычы. Барыңыздарга Кутмантан каалаган Кел чай ичели программасы. Барыңыздарга кош келиңиздер, бизге жакын келиңиздер деп чакырып өтөлү. Таңдын ырыскылуу жана жакшы өтүшүн каалаган биздин программа экенин эсиңизерге салып өтөлү. Бүгүн мен Айпери Адамкулова кызматыңыздарда болом, урматтуу телегөрүүчүлөр. Кутмантан кош келиңиздер дейли. Биз программабызды ачык деп жарыялайбыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алардын сиздин үй бүлөгүздө жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөрү үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Урматтуу көрүүчүлөр, ал эми биз келген коногубуз менен маегибизди баштайлы деп турган учурубуз. Барыңыздар жакыныраак келиңиздер. Биздин студиябыздын коногу ырчы аткаруучу Жыпара Таштанова бар. Кош келиңиз Жыпара эже. Кутмантаңыз менен. Рахмат силерге. Кандай жүрөсүз? Жакшы жүрөсүзбү? Рахмат, жакшы жүрөбүз. Кудайга шүгүр. Москвада жүрөсүз, бул жакта жүрөсүз. Не кылып эле жүрөсүз? Эми кыргыз болгондон кийин баягы күз келди, үйдө отурмай жок. Тойлор башталды дегендей. Анан ошо тойлоп эле жүрөбүз. Москвача барып келип атасыз, да? Ооба, бир саат жакшы барып келдик. Москва, Питерди көрүп, баягы Питерди көрүп өзүнчө бир кыял эле. Ошону ишке ашырдык. Эрмитажга бардык. Невский менен ушундай 8 километр жөө бастык. Ошо жакшы күндөрдү өткөрүп келдик. Сонун болсо керек, э? Стористерибизди көрүп калдым да. Ооба, бир сонун барып келдик. Жолдошум болуп, 4 үй бүлө болуп барып келдик. Жакшы, алыс жактан баштабай эле ошо биринчи эле өзүбүздүн кошуналарыбыздан ближний зарубежьеге бир эс алып келеличи деп жакшы бир 10 күн эс алып келдик ошо. Эң сонун. Москва десе чынында бизге баягы иштей турган жер сыяктуу эле ой калып калган го, бирок абдан сонун жерлери бар деп айтышат го. Эс алып барган башкача болсо керек, э? Ой, бар эле тиги таңылат, элдери ал жака иштегенге барса силер эмне тойлогонго кыдырганга барыңар деп, ал жакта да өзүбүздүн эң жакын курбубуз бар, ошо курбубуздун тоюна бардык, ал жактан ошолса баягы метрого түштүк деп эле. Метрого да түшө электер бар экен арабызда, негизи мен го түшкөм анан. Баягы чындап эле метросуна мен баа берип койдум, анткени ушундай бир канчалык бир аралыкты какой-то бир убакытта минута 2 минут сайын эле жеткирип коет экен да. Анан ошо кыялданып, ошо бизде деле кыргыздарда ошондой бир эки эле жол жетмек го дейм, мисалы Бишкекке көп деле алардыкындай болуп жанагы картасы турбайбы, таракандын немесинде болгон, формасында болгон. Анан бизге ошо эки эле полоска жүргүзүп койсо кандай керемет болмок деп алар метросун карап ойлонот экенсиң. Анан баягы орустардын баягы метросу чындап эле эл үчүн экен да, эл үчүн кызмат кылат экен, эл үчүн салынган экен. Анткени жана биз угуп атпайлы, Америкадагы жана метролордучу что ал жака жөнөкөй адамдар отура албайт, көбүнчө эле баягы орукча, наркоман ушундай адамдар көп отуруп, эл коркуп метрого отурганданчы, анан ошентип калышыптыр. Анан ошо орустардын метросуна негизи эле даже дүйнө жүзүндө эле таңылат экен да. Ушунчалык жөнөкөй эл эмесине баягы машина эмеден качканда ушундай баягы знаменитый адамдар деле метросуна отуруп кете берет турбай алардачы. Ошентип түшүп, тиги андан кийин Питерге барып, ал жактан көптөгөн жанагы произведение искусстволорду көрүп келдик. Мен ошо мечтам ошо Рембрандттын сүрөттөрүн көрсөм, картиналарын деген ой болчу. Негизи өтө чоң экен. Кыдырып деле бүтпөдүк, жарымын да көрбөдүк окшойт. Анан баягы эл менен жүргөндөн кийин эл менен болот экенсиң да, толук кыдырып да бүтө албадык. Анан ошо жана картина галереясын көрүп, анан кечинде болсо баягы атайын турлар бар экен, ошо пароходко түшүп, ошондой бир унутулгус күндөрдү өткөрүп келдик. Эң сонун болуптур. Негизи дагы кайсы жерлерге баргансыз? Египетке барганбыз, үй бүлөбүз менен Турцияга барганбыз. Анан ошо
буюрса Москваны көрүп келдик. Жакшы. Чыгармачылыгыңыз кандай болуп атат? Жаңырыларыңыз жазып атасызбы? Кандай жаңылыктарыңыз бар? Эми чыгармачылыгым азыр чынын айтканда бир аз солгундап калды десем болот. Эмне болот? Эс алып жүрөм деп койбойсузбу? Эс алуудан эс албай жүрөм деп элечи. Баягы могу негизи пандемиядан кийин кичине эме болуп калдык окшойт. Бир башкача бизге ой жүгүртүү, бир аң сезим бир башкача болуп калдык го. Үй бүлөлүк бир эмени барктап, ошондон кийин эле билбейм, баягы үйдөн чыкпай калдым. Балдар менен өткөргөн ар бир минутаны барктап эле, балдарыма түрлөп эле тамак жасап эле, анан биздин жана кесиптештер, тиги досторум күлө беришет да. Колуң бош эле эмне манты жасай бересиңби депчи. Анан манты жасай берем, иш кылса, ошо азыр балдарым көбүнчө кашында, жанында болуп атам. Анан бир кандайдыр бир тынууга алдым десем болот. Анан эми буюрса бираз-бираздан кайра ишке киришип атабыз да, буюрсачы. Үйдө отуруп калдым ушу после пандемия. Эми буюрса аябай өзгөрүү келиптир да сизге. Эми үй бүлөлүк балыктарды сактап, жакындары менен чогуу болуу, ушул нерселер. Негизи эле үй бүлө менен өткөргөн убакыт эң эле бактылуу бир бакыттын бир 80-90% эйлеген сезимдер болуш керек, көз ирмемдер болуш керек деп ойлойм. Анан кээде ошо кечеде биз бир тойдон келип алып, кечинде балдарыбыз менен тойдон алып келгенибизди коюп алып жейсиң го, өзү сиздин бир дача деп келе өзүчө чай ичели деп анан отуруп алып, анан кызым ошо 4-кызым торт бышырып коюптур. Анан отуруп алып чай менен эле ичип, анан балдар менен бакылдашып, баарлашып отуруп, анан өзүмчө ойлоп коем, азыр ушу мен сезип атам, ушу эң бактылуу күндөрүмдүн бири өтүп атат да, ошол күн. Мисалы, анан той бөлөк, баягы өзүң балдар менен отурган бөлөк деп өзүмчө мемиреп торту жепчи. Анан ошондой эмеге көп эметип калдымбы, иш кылса үй бүлөдөн көбүрөөк убактымды үй бүлөгө жумшап атабыз да. Эң сонун бул жакшы нерсе болуш керек, анткени көп түшүнүктүү алдыга окшойт, мисалы дүйнөгө бул нерсени бир сабак кылып берип койгон сыяктуу, бардык нерсе убактылуу эле экенин түшүнүү алдыга окшойт. Өзүңүз айткандай, ушу пандемиядан кийин көпчүлүк баалуулуктарды баалап калдык дегендей, ден соолук керек экенин түшүнүп калдык. Бул жакшы нерсе болсо керек. Канча балаңыз бар, анан улуусу канчада? 5 балам бар. Улуусу уже 20 чыгып калды. Кичекейибиз эле уже 13-кө чыгып калды. Анан баягы өздөрү менен өздөрү болуп, негизи азыр мен чыгармачылыкка кол бутум бош да. Анан кийин ар ким өзү менен өзү болуп калышты. Өзү менен өзү, анан баягы өздөрү барып келе алат дегендей бир жака курстары бар, окуусуна деле. Анан негизи азыр буту колум бошоду, бошмун. Негизи азыр өзүмө убакыт бөлө турган убакыт келди. Мен негизи эле чыгармачылыкка ошо 5 баланы төрөгөндөн кийин анан аттанганда, анан тиги элдер сурап калат да, мурда каякта элең, мурда эмнеге ырдаган жоксуң депчи, анан эмнеге киш чыктыңбы депчи, анан ооба мен 5 бала менен төрөп, анан ушуларды бир аз баягы өздөрү менен өздөрү кала баштагандан кийин анан ырдап чыктым да. Анан деги эле негизи үй кожойкеси болуп жүрүп эле баягы ырдап чыга турган деле оюм жок болчу негизи. Анан баягы эле мен ар бир интервьюда эле айтып кетем, бул жолдошумдун идеясы. Ошол күнү эле добойм. Ошол жакка алып келип койгон да. Ошо спонсор болгон, спонсорум да ошо, демөөрчүм да ошо, ошосе баягы сен ырдашың керек, ырдап чыкчы. Эми азыр балдар төрөдүң, эми өзүңө убакыт бөл, элге баягы кичине болсо да өзүңдүн талантыңды тартуула деп, ошо жолдошум идеясы болуп, анан эң биринчи жолу мен ошо 5-синтип тиги Алексей Филатовдун ушундай бир конкурс болуп аттыр. Ошого мага айтпай мени жазып коюптур да. Анан мен ал жакка катышып калып, ал жактан утуп калып, ошо жолдошум эмеси менен башталды да. Колдоосу сиздин чыгармачылыгыңызды аябай баалайт окшойт. Ооба, буюрса ошо жолдошума да миң мерте рахмат айтып кетем ар бир эме интервьюда. Жолдошум колдоосу жок, мен ырдап айтполчумун. Азыр кайра сизде бир түртүш керек болуп аткан окшойт, бир мотивациясын берип, үй менен отуруп калдым деп атпайсызбы? Жаңы дем мага бер деп суранышыңыз керек окшойт.
зарядтанбы. Азыр өзү деле айтып атат, болду эми бир аз үйдө отурдум, бир аз чык деп анан неме азыр ошо жаңы чыгармачылыкка аттангандан мен жакшы бир 2 ыр менен баштагам да. Ошо Райхан Бешиналиева эженин ырлары менен баштагам. Анан экөөнүн тең бирөөсүн сразу эле ырдап эле клип тартып эле анан баягы элге тартылып бирок мындай первый блин комом деп коет го. Көңүлгө купулга толбой ошентип чыгып кеткен. Анан экинчи ырды да ырдап койгом, бирок ошол деле көп көңүлүмө неме кылбай анан ошо жакында жаңы версиясын жаздырдык. Эркин Мерканов өзү ошо аранжировкасын жасап берди. Анан ошо буюрса ошол ырды баягы кичине бир аз жаңы дем менен ырдап, биринчи ыр деген башка да баары. Биринчи ырдан баары опыт жок. Анан азыр эми баягы более мындай этно-рок стилге салып, азыр ырдап эме кылдым, запись кылып даяр турат. Эми ошол ырды буюрса кайра клип тартып, элге кайра жаңыдан тартууласакпы деген ой бар да. Эң сонун кайсыл чыгарма дедиңиз? Ошо жүрөк аптабы анан күтүү деген 2 ыр болчу. Экөөнүн тең жаңылап атасызбы? Негизи экөөнүн тең жаңылайын дегем, анан бирок азыркы күндө ошо күтүүнү жаңылаттык да. Бирок жүрөк аптабыда аябай сонун ыр, ошо баягы бирок клип эчтемеси жок да. Анан баягы бир жерлерден ырдап калсаң элдин баары эле могу сонун ыр экен го, ушул ырга клип тартпайсыңбы деп калышат да. Анан эженин баягы ырлары эме го, мындай олуттуу, салмактуу. Мен баягы жаңы баштаганда жалаң ошондой ырларга басым жасап калып, анан мен да мындай кичине жеңилирээк ырлардан ырдагым келип, баягы замандын талабына жараша бир аз мындай ырлар да керек экен да. Баягы элдин көңүлүн көтөрө турган, маанайын көтөрө турган. Анан ошондой да ырдагым келип, тигил ырлар ошодон да туруп калды да бир азчы. Ошол анан буюрса ошол ырларым чыкса анан Кудай буюрса алып келем дейм. Сөзсүз түрдө күтөбүз. Демек, баягы чыгармачылыкта жөн эле отурбастан ойлонуулар, идеялар жаңылатып жаздыруу болуп аткан экен да, чыгара элек болсоңуз, Ооба, баягы ошо айтып кеткендей, тойлорго барасың, чакырышат, өзүң баягы дос тууганың барасың, анан жанагындай салмактуу ырларды ырдасаң жарым эл уктап калбайбы. Анан кийин негизи эле ошо кой ыр жазыш керек экен, кимге кайрылсам эмне деп өткөндө баягы текст өзү менен чоң апам да анча-мынча ыр жазып коймой бар болчу. Анан чымын бар да кичине болсо дагы анан ой өзүм эле текстин жазып, өзүм эле ыр чыгарып коеюнчу, бир эме жеңилирээк, тойго ылайык деп той деген ыр жаздым. Анан обону менен ырдап, анан сөзү да обонда, анан Мирлан Абдраев деген аранжировщик балага, оончу балага берип анан ушундай эме кылып берчи. Анан баягы немен ырын мисал кылып көрсөтүп жибергем. Жана Верка Сердечканын ыры бар го, көп чыгып дегенчи. Ошонун темпинде кылып бердипчи. Анан ал ошонун эме баягы аранжировканы жасап берип анан кандай болуптур деп угуңуз десе, баягы ырга мен демим жетпейт го. Мен андай ыргам көнбөптүрмүн да, деп эле деп агактап анан күлүп атпаймынбы, Мирлан мен мындай ырларды дей албайт окшойм депчи. Өлө мен алат го десем. Бирок жаздырдыңыз да. Бирок ооба жаздырдым, бирок темпин кайра кичине түшүрттүк. Болбойт экен, жана дем эле билбейм, дем алганын билбейсиң же ырдаарыңды билбейсиң. Анан ошо мен темпин бир аз түшүрдүк, анан түшүрүп азыр ырдап эме кылып, ошо Москвага деп калдыңыз, ошо Москвадан биринчи жолу ырдап элге тартылып келдим да. Эң сонун. Азыр ушул турасында бир аздан кийин улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, программабызды уланталы көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздү жакшы көргөндө эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдамдын жана эң сонун айкалышы Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт.
Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде Жапар Таштанова конокто бар экен, эсиңиздерге салып өтөлү. Жапар эже, айтсаңыз, өзүңүз айткандай, чынында үнүңүз башкача, өзгөчө бир этно стилдеби, салмактуу ырларды ырдайсыз чындыгында. Ырларды негизи тандоодо өзүңүз айтпадыңызбы, азыркы жашоого жараша дагы ырларды ырдаш керек экен депчи. Үнүңүзгө төп келбей калган ырлар болобу? Ооба, негизи эле баягы жаңы башталганда, жана орустар айткандай, как слепой котенок болуп эле мордой тыкаешься бут жака. Анан көп эле ырлар болду андайчы. Кийин угуп көрүп алып, ну это точно не моё дейсиң да. Просто мындай ырга, например, более такой нежный, изящныйраак үн менен ырдаш керек болчу экен да депчи. А мен көбүсө тиги биринчи эсимде бар, жар-жарды жастырганга барганда, эми жок опыт жок алып анан тиги жар-жар жастырып атсам, тиги звукозапистеги тиги раньше деген байке, ай, ами сен жар-жарбы же, сен тиги согушка чакырып атсың аттан кыргыздар дегендей болуп атасың мага депчи. Жана азыр тиги кудаларга тиги согуш жарыялагандай эле болуп атасың депчи. Нежно ырдасаң, нежно. Бул деген жар-жарда сен жеңесиң да, баягы жакшы нерсени жарыялап атасың. Жар-жарчысың сен десе эле, чын эле деп анан орусга кирсең дейт. Ата сен уккан киши кудаларың жүрө өчөт го, тиги согуш жарыялап атабы деп токот. Ошол сыяктуу ар бир ырдын өзүнүн бир эмеси бар да, бир характеричи. Ошого жараша ырдаш керек экен деп, кийин эми ошо мурдагы эмелерди кайталабай нежный ырдаганга да өттүм кээде. Ой, сен деле нежный ырдап турбайсың депчи кээделерчи. Тиги ошентип кичине адаптация болуп көндүк ушундай ырларга, ар кайсы ырдын характерин сезгенге, сөздөрүнө жараша. Анан бир-эки ошо салмактуу ырларды ырдап атканда сен күлүп ырдабайсыңбы дейт. Эми өзү мындай безответный сүй жөнүндө болуп атса, анан кайгырып атса, анан мен аны ырсайып ырдаймынбы? Ошого жараша ырдашым керек да депчи. Кайгырып ырдашым керек да деп, жана Кара көз деген чыгарманы ырдаганда да Чооксотаевдин ошо клип тартканбыз да. Ал жерден баягы ошондой жоопсуз сүй жөнүндө болуп атат да, карабай атат. Мен баягы тагдырыма эмнеге мен эмне кылдым тагдырга, ошо сүйүмө жетпей жататым деп ырдап атпайм. Анан эле тиги бир-эки комментарий окуп калдым да, эмне анча кайгырып атасың, ырдагансың депчи. Анан эми күлүп турсай ырдаймбы деп мен жазгым келет, анан уяласың да. Ар бир өзү менен жооп беришкенгечи анан тиги ошол сыяктуу текстке да карап ырдайт экенсиң да. Ошо менде бир аз ошондой ырлар көбүрөөк салмактуулук кылат. Баягы олуттуу, оор басырктуу ырларчы. Чынында сын пикирлерге кандайсыз? Комментарий жазгандарга кандай кабыл аласыз? Мага негизи эле көп деле андай хейтерлер, эмелер деле жок. Я бы не сказала, что мне интернетте прям я суперзвезда деп. Нет, я такая средняя, эми активность тоже средняя. Элде деле андай деле хейт жазбайт. Анан анда бир жылда бир киши, эки киши жазып калбаса, анан алар менен урушкум келет да, блин деген бойдон анан кайра блоктоп эле кутуласың да, анан эми алар менен чашташ урушмакпын эми, бирок негизи эле ошондой хейтерлерге жооп жазып, урушуп, керек болсо ошолорго менен жолугууга барып, адрестерин билишип, милицияга чейин кайрылган ырчыларды угуп алып таң калам да. Ошондой бар экен. Мен бир ошо ырчы эжени уктум, өз оозунанчы. Ошо угуп, жанагы адрес пробивать этип барса, ошо Кызыл Аскерде жашаган чоң эле картаң эже экен да, жазганчы. Анан бирок жазган эми укмуштуу эми жана сөгүнүп, аябай бирок чындап эле көп жаман сөз жаздырган. Ошону таап, кечирим суратып, ал эжени жанан, сиз эмне кыларыңыз жокпу деп, эрекпей ошону таап десем, жаман жүнгө тиги ушундай ачуум келди деп, анан мен күлүп атпайм. Анда ошондой примерди сиз эмнеге бир чыгарып койбойсузбу? Мына ошондо мен таптым, эми бетин көрсөтпөй эле коңуз мейли, анан ошондо деле хейтерлер деле кой бул безответственность порождает беспредел болуп атпайбы? Оюндагысын баягы оозум бар деп эле, тилим бар деп эле сүйлөшүп атпайбы келерчи. Анан мейли эми баягы кандай десем, туура критиканы деле кабыл алышат, бирок туура эмес мындай баягы адамдардан туура эмес сөздөр көп келип калат. Мисалы,
Анан ошондойлор коруп калат эле да кичине сизге жазгандан десем. Чыгарып турбайбы? Жок, анан чыгарган жок да. Анан мен да ошону айтып атпаймынбы. Ошону сиз мисал кылып бир чыгарып койсоңуз болмок. Анан эл деле коруп калат да. Жоопкерчилик деген жаман да. Анан десем ошо күлөт. Ошо негизи бирок баягы адам күйгөндө ошого жеткирсе балким. Анан бирок Кудай сактасын, төтө коюм. Андайлар жок. Адресиңизди деп бара элексизби? Жок, Кудай сактасын. Жакшы. Ошол социалдык тармактан, Инстаграмдан көрүп калдым да. Жолдошуңуз экөөңүздөр бийлеп, бир сонун видео экен. Анан көк жигули менен мен токтолго алып кеткен да келин кылып деп жазган постуңузду көрүп калдым да. Чынында эле көк жигули менен алып кетпей эле? Негизи көк жигули эмес болчу, кийин тиги жигули болчу да. Жигули болчу, вроде бежевый болчу, анан жигули болчу да. Тиги азыр баягы көк жигули эле мода болду го, ошону ошо таластын суусун боюна токтоп алып, ошол жерден бир достор менен барып бир аз бийлеп койгонбуз да. Келчи көк жигулиге бийлеп коелучу деп мен. Жигули деген анан ошо посттон эстеп кеттим ба, токтолго баягы мен эме жигули менен алып барды эле деп анан ошону жазып койгом да. Ошол кезде эстеп бериңизчи, кандай сүйлөшүп эле кеттиңиз беле? Ооба, сүйлөшүп эле кеткенбиз. Келиндик учурлардан эстеп берсеңиз. Жарым жылдай сүйлөшүп анан кеттик. Негизи мен эсимде калганы тиги жаңы келин болуп барганда тиги кайненем бир жума жок отурасың го анан бар акең чакырып келчи деди кайнамдычы. Мен деле анда жапжаш эле кызмын да. Канча жашыңызда чыктыңыз эле? Аябай элерде чыккам. Айтпай коюңузду кой. Анан тиги жактан эшикке акең чакырып келчи деди. Анан мен да деп туруп анан эшикке чыксам ба, эми ба келин көрдү, конок киши көп. Анан эшикке чыксам көп киши төрүп турган. Мен да өлө ачыкымдан аке, сизди апам чакырып атат десем, тиги кайнагам карабайт да. Анан мен карабайт анан кийин полушучу атынан айтып туруп, келиңиз, сизди апам чакырып атат дейм го. Атынан айттыңыз да. Анан келип алып туруп тиги үйгө келсем эле анан анда да билген жокмун. Анан кийин айтат кайненемчи кетип атканда, бизде тиги кайненемдер да жумшак кишилер. Антип айылдын көзүнчө айткан турбайсың, бир кимиз айтканын билбейм, айтыр. Тиги жаңы келген келиндин таза атынан айтып кыйкырып акесин депчи. Анан ошонто бизде атынан айтпайт да кайнагаларын. Антип кыйкырба элдин көзүнчө дейт. Коку акта менен. Ошондой кызык окуялар эле болгон. Негизи көп эле, бирок биз айылда көп турган жокчу, бир жума эле турдук, андан бери эле шаардабыз. Негизи салт саналарга, ырым-жырымдарга кандай карайсыз? Колдоносузбу өзүңүзчү? Чынын айтайын, жок. Өзүм ырымчыл эмесмин. Ырымдарга деле көп ишене бербейм. Эми кээ бир нерсе бар, мисалы жана акты аттабаш керек, эми совсем уже андайларды, конечно, жана еврейлер айткандай, зачем рисковать да? Билбеген нерсеңди толук отрицать тоже нельзя. Анан основной эме, мисалы, бешик аттаба, ак аттаба деген немелерди ишенемиз, сактайм дегендей. Бирок жана болбогон эле бир майда чүйдөлөрдөн бери эле эме кылып атышпайбы? Мисалы, конфетти алып жарым жеп, жарым калтырып койсоң, ошону до конца жебесең, баягы ошолго аягы жана сенин ырыскың деген сыяктуу ушуну өтө бир майда чүйдөлөнүп кеткен нерселерге көп ишене бербейм да. Баягы менин оюмча бул дүйнө өтө татаал, өтө бир башкача дүйнө да. Анан аламчы, анан ушуну бир адам баласындай өтө эле жөнөкөйлөштүрүп, өтө эле мындай эми өзүбүздүн аң сезимибизге жараша, деңгээлибизге жараша түшүнүп алгандай сезиле берет да мачы. Шыпыргын жаткыр, анан тургузуп кой деген сыяктуучу примитивный көз караштар менен көп карайбыз деп ойлойм да. Анан негизи Кудайга ишенем, Кудай эме, бирок багы көп ушундай эмелерге мындай көп билбейм, ишене албайм да. Түшүнүктүү. Чыгармачылыгыңызды байкасак, Кыргыз Республикасындагы эл артисти, эмгек артисти, улуу эжелер менен дуэттерди аткарып каласыз да? Анан ал эжелер менен иштешүү кандай сунуш кыласыз дуэт аткаруу боюнча, ошолор жөнүндө сурагым келип атат. Негизи мен чоң биздин мега звезда эжелерибизден Айчүрөк эже менен ырдадым дуэтте.
Анан негизи Айчүрөк эже мен чынын айтсам ал убакта ырдап чыккан маз эле болгон. Анан эжеге духум деле жетпейт болчу, чынын айтсам барып эже дуэт ырдайлы дегенчи. Бочи чоңзой барчы деди, андай салмасын деп. Дилесам деп койбосун деп мен чынында вообще ой деле жок болчу. Негизи эле дуэт ырдайлы деп анан бир күн ошо биз бир съемкада, жаңы жылдык съемкада болуп калдык. Анан ошондо Айчүрөк эже бирөөдөн чакыртыптыр, эже ырдап, мен ырдаганымды көрүп калыптыр. Анан бир аздан кийин эле сизди Айчүрөк эже чакырып атат деди, бирөө келип анан мен барып ой эже кандай истейби бу? Эже Таластан, мен да Таластанмын да. Анан каяктан болосуң тигиби деп таанышып, эже өзүм апчым болосуз деп сүйлөшпөймү деп, сен ырдаганың жакты мага. Дуэт ырдасак ырдай аласыңбы деди да. Ой, анан ошентип анан тиги телефонубузду алышып, анан ошо эже экөөбүз анан жолугушуп, чайлашып, ушинтип эме кылышып, анан эже ошо мүнөзүң жакты, үй бүлөң жакты деп жолдошум менен да таанышты. Ошентип анан ошо эски ырдайлы деп анан жаштарга деген ошо ырдап чыгарманы аткаргансыздар, демек өзү сунуштап калган экен. Эжем өзү сунуштап калды. Анан ал деле баягы өзү айткандай мен баарын эле сунуштай бербейм. Мага сен өзү байкап көрүп анан сунуштаса керек да. Үнүң жакты, анан сен ырдап окшойсуң деп анан сразу ошо ырдап, клип тартып, элге тартылганбыз да. Эң сонун чыгарма болгон. Азыр ушул туурасында да бир аздан кийин сөз кылабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Программабызды улантсак, көрсөтүүбүздүн демирчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан жана сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Программабызды улантабыз. Бизде коноктоо ырчы аткаруучу Жыпар Таштанова бар. Урматтуу көрүүчүлөр, маегибизди улантсак, Жыпар эже айтсаңыз, Жыпар деп атыңызды ким койду эле чын эле? Жыпар деп папам койгон экен. Мен башында кичине кезде эмне кемпирлердин атын койсун. Мындай эмес. Ошондой угулчу сизге? Ошо кемпирлердин атындай эле болорчу. Анан современный эле жана аттардан койбойт беле, жана Луиза, Элиза деген сыяктуу деп элечи. Анан бирок вообще антип деле айткан эмесмин өз тилимде, ичимен ойлоп койчумун да. Анан негизи эле баягы азыр эми ошол ат эми азыркы возрастыма туура келип калгандай болду да. Эми жагышкандай болду да койбойм. Жыпар эми аромат, мааниси жакшы эле, жана сизде айтып атпайсызбы, жыпар жыттуу тиги чай деп, жана ошончо эле деп кубанып калам баягы аты чыкса кутусу инет белет. Жакшы эле атым бар экен депчи. Ал эми сиз өзүңүз балдарыңызгачы, кыздарыңызга мындай азыркы заманбап аттардан коесузбу? Жок, мен негизи өзүм ошонткени менен мен деле балдарыма кыргызча эле нукура эле аттарды койдук. Илим деп, улуу балам деп папасы өзү койду. Анан ага уйкаштырып экинчи баламды Алым деп таятасы койду кайра. Анан кыздарым бүт эле өзүм койдум. Ажар, Айбике, Аруке депчи. Анан мен деле жана Луизадан койгон жокмун. Өзүмө уйкаштырып да койдум. Андан да кызыгы тиги жалгыз эле иним бар да, анан ошонун кыздарын да тиги папам Жыпарга окшоштуруп эле тиги 3 кызды болду. Анан сага окшоштуруп эле тиги Жаркын, Жасмин, Жазел деп коюп койдук да. Анан эми өзүм тияка барганда эле аттар жет эле таппай калам да. Анан күйөөм күлүп берет. Ана бүт эле баарын жыгылып эле аттарын таппай кыйнап атасың депчи. Анан ошол сыяктуу баягы апчесин тартсын деп эле ошон
жыпарды баарысынын аты окшош кийин. Сестренкалардын да аттары окшош кетет да. Негизи ат коюуга маани берсеңиздер керек, э? Ооба, маани аябай эле беребиз, анан баягы кээ бир адамды сурасаң өзүнүн атынын маанисин билбейт да. Азыркы билип алса болот, баягы интернет деген бар, анан кээ бир биздин окто мисалы атын эмнени түшүндүрөт, же билбейт же эмеде аны таң кала берчүмүн да, кантип коет булар аттарын? Өзүнүн атына деле кызыгып койбойт экен да депчи, анан ошол сыяктуу баягы адамдын аты дагы өзүнүн адамдын жашоосуна, кулк мүнөзүнө таасир берет турбайбы? Мен мисалы жыпар жытан турам. Таймабы. Мен жаныма өткүнө да койбойсуң. Анан ошол сыяктуу баягы кандайдыр таасир бар экен да, ошондуктан адамга ат коердо ойлонуп, совсем эле жанагы оор аттарды койгондон дагы мисалы терс эмедем да, болбосо мисалы жанагы пайгамбарлардын аттарын коюп атпайбы? Анан балаң болгондо дейсиң да, анан элестет эле эми атын да булгуп атсың, жөн эле жөн жаткан кишинин атын козгоп атасың дегендей, анан негизи эле андай өтө оор аттарды койбой эле койгон туура деп ойлойм да. Мына ушундай. Жыпар эже, достукка кандайсыз? Курбуларыңыз көппү? Анан достукка өлө жакшымын да. Ошо айтып атпайбы өткөндө, баягы Москвага ошо досубуз үчүн барып келдик да, 4 үй бүлө. Негизи 5 кызбыз, ошо 5өбүз баягы чогуу окуганбыз эмеде, Кайсиде. Ошондон бери чогуу келаптырбыз. Достугубуз артып баягы. Анан эми билбейм, мен өзүм кантип айтам, мен жакшы досумун же жакшы адаммын депчи. Анан эми достугубуздун бекемдиги ушул болуш керек деп койдук, өзүбүз баа бердик. Баягы Москвага барып, ошо 4 үй бүлө жана 1 үй бүлөгө, той берип аткан үй бүлөгө барып келдик. Анан достун досу болот дегендей баягы акыреттик досторубуз көп болсун да. Мен ошону каалайт элем. Анан адам өзү кандай болсо досу да ошондой да. Досун карап эле. Анан эмки интервьюда 1-2 досум ала келейин. Ошолорду карап айтпаса, мен кантип айтам? Чарбачылыктачы досторуңуз барбы? Чарбачылыкта негизи достор деле көп болбойт окшойт. Эми баягы илгертен чогуу келаткан балким достор бар, анан мен баягы кеч аралашып калдым да. Анан менин досторум бүт эле өзү менен күчүлөр болуп калды да. Анан ал жактан да бирок дос тууган күттүк, өкүл балдарды күттүк. Жаман дебейм, аттарын айтсам, бирөөсүн айтсам, бирөөсү таанып калат да. Дос күттүк, бирок баягы кандай десем, друзья, которые еще не проверенные временем дейинчи, баягы биз сынактан өтө элек, баягы сынактан өтүш үчүн дос деген 7 жыл дос болуш керек экен да. 7 жылдан өткөн. 7 жыл болуш керек экенби? 7 жылдан өткөндөн кийин гана ошол адамды чыныгы досуңбу, досуң эмеспи, ошондо билинет экен да. Так что мен азыр прям кан жан досторум бар да айта албайм. Досторум бар. Көп эле айтып атам, ошо жана өкүл балдар бар, уже шоу бизнестен ырчылардан. Анан Кудайга шүгүр. Доска бай элебиз. Жакшы. Жолдошуңуз чыгармачыл адамбы же? Жок, ал совсем эле башка чөйрөдө, негизи частный предприниматель, образованиеси деле ошо немеде окуган, тоже Кайсиде, ОБДДшник, гаишник деп койбоймбу, но по профессии иштеген жок, азыр эмеде ошо убагында жана президентский охранада иштеген. Акаевдин убагында ошондо жана улуу балабызды Илим деп ошо Акаевдин баласынын атынан койгонбуз да. Анан ошо менен анан кийин бир аз бизнеске кирип кетти. Бир аз ошо 5 баланы багыш керек да. Анан 6-чы баласы мен да койбойм. 6 баланы багам деп анан. Скажите, 6-чысы сиз болуп атасызбы же? Өзгөчө, эркеси өзгөчө, көп акча урут колдум мен деп элчи. Анан 6 баланы багам деп бакышым ошо жүрөт иштеп атат. Шоу бизнеске эч кандай тиешеси жок, бирок өзү Токтогулдун жигити болгон үчүнбү, баягы чыгармачылыкты сүйөт да. Анан ырчылардын чөйрөсүн баягы талантты баалагандардан да. Анан ошого да ойлоп кетем, ошон үчүн ба түшүнүү менен карап, аны деле түшүнгөн адам бар, күйөө бар, түшүнбөгөн аял бар дегендей. Анан ошосуна шүгүр кылам да. Деген да. Эң сонун экен, эң сонун. Келиңиз анда Жыпар эже, биздин көрүүчүлөр үчүн жакшы бир чыгарма аткарып бериңиз.
сиздин үнүңүздү жакшы көргөндөр бар дегендей көрмандарыңыз бар болуш керек экран артында отуруп эми ырдатса экен деп мени күтүп отургандар да бар болуш керек. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Ой. Негизи акапелла ырдап берейин. Баарыбыз эле жаш болгонбуз, жашпыз. Баягы кыргыз элим ар бир адамга ошо жаш болуп жүрүүсүн каалайм. Ошо жаштык ырын аткарып берейин. Сон болот. Ырчылар эми киши тиге негизи высокий мен ырдайм да, анан кээде баягы студиялардан эме кылып кетем, сүрдөмчү. Сөз сиздер үчүн жаштык ыры. Жайлоодо атканы актаңдай, жаркылдайсың сен ак маңдай. Гүлүмүңдөй түшсөң ал көздөрүң, деги көгүмдө чырак ой жаккандай. Гүлүмүңдөй түшсөң ал көздөрүң, деги көгүмдө чырак ой жаккандай. Чалкайган асманы жарыгың чачып ой кечинде, жаңыдан чыккан айга окшоп, деги жаркыным сурмаң көзүңдө. Жаңыдан чыккан айга окшоп, деги жаркыным сурмаң көзүңдө. Булбулуң болсом буралып турсам ой жаныңда, жаштыктын ырын жаңыртып, деги ырдасак жаштык багында. Жаштыктын ырын жаңыртып, деги ырдасак жаштык багында. Бали, эң сонун чыгарма сонун аткаруу болду. Жаш боюнча калалы жаштык ырын сонун аткарып берген бизде Жапар Таштанова болду. Жапар эже, негизи жаштыгымды кандай өткөрдүм деп ойлойсуз? Жаштыгымды дагы эле өткөрүп атам. Мында буга чейинкисин айтам да. Буга чейинкиси деле Кудайга шүгүр эми. Негизи көп балалуу энем да. Чынын айтканда баягы кандай өткөткөн деп ойлойм. Бирок өткөткөн жок деп ойлойм эми азыр деле Кудайга шүгүр. Анан кээде тиги балдарымды карап, таң калып, анан тамашалай берем. Сурактан келип калат. Вы кто, дети, депчи? Вы кто, люди, да оламын да тамашалапчы. Вас же недавно же не было. Вы кто десем эле күлүшөт. Мам деп элечи. Анан менден чоң да балдарым аябай бойлуу да. Кызым деле бүт балдарымдан айтырым да, мындай адамдар жок деп менден депчи. Анан кийин тиги элдин баары эле сурай берет балдарын көрүп эле, эмне папаңар аябай узунбу депчи. Жок, эми папасы эми орто бойлуу, бирок орто бойдон кичине узунураак да. Анан тиги инилерим бойлору узун да. Анан тиги күлүп калышат. Анан тиги балдарым ошентсе эмне күлүп беришет. Вы кто, люди деп тамашалай берем. Анан кийин мам антпеңизчи депчи. Анан бир жолу эми деп коет. Гүлнара Кахарова эжекебиз болуп ошо бала чакабыз менен бир бассейнге барып калдык да. Анан мен балдарым карап тиги сенден жакшынакай балдар чыгат экен. Токтобой турчу деп. Эжем өзү жетип алалы го. Анан ой, ошо 5тен деле Кудайга шүгүр токтойм деп атам. Элдер токто деп атабы? Жок, сен токтобой турчу менден аччы деп коет. Ошондой күлөрүм, жакшынакай балдар чыгат экен деген сөздүчү. Анан сен кыргызга эме кошушуң керек, салым кошушуң керек.
анан 10 болот эле сага аздык кылат деп күлүп атпайбы. Эң сонун жакшы кеңеш бериптир. Эжекебизге баягы ырымдап дагы тойго чакыргандар көп го, эжекебиз көп балалуу деп. 5 бала деле бул жакшы азыр Кыргызстан ичинде. Сизге чоң рахмат. Келип бергендигиңиз үчүн, жакшы маек үчүн, кандай өтүп кеткенин билбей калдык. Бул белек сизге болсун. Үйгө барып балдарыңыз менен чай ичип коюңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде Жупар Таштанова конокто болду. Айпира Демкулова кызматта болдум алпарачылыкта. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.